Süттөн жасалган кичинекейлерге арналган самын 3 минутанын ичинде көрсөтүп берем. 150 грамм оливковое масло, 150 грамм, 350 грамм тоң май. Тоң май кайсылар? Малдын, эчкинин, койдун майы жарайт. Жылкынын майы, куйрук май жарабайт. Андыктан 500 граммды түздү биздин майыбыз. Кармаганда ысык, кайнак эмес, ылымылык эмес. Мына 60 градус температураны түзүш керек майдын ысыктыгы. Анда эмесе кеттик. Сүт мына ушундай тоңгон абалда болот. Тоңгон абалда. 190 грамм сүткө тоңгон абалда муз кылып алабыз достор. Бунун үстүнө эле 80 грамм же болбосо 70 грамм шелочты кошосуздар. 70 грамм деп айтайын, так айтайын. 70 грамм шелочты кошосуздар. Мына ушундай муз болуп калган сүткө 70 грамм шелоч кошобуз. Ал мына ушундай абалга келет. Аралаштыра берсеңиздер, сүт эрип, экөө бири-бирине аралашат. Мына ушундай масса келип чыгат. Сүт сөзсүз түрдө муз болуусу шарт. Анда майга кошобуз. Муздатып алабыз. Сүттү муздатып алышыбыз керек. Ысык кошсоңуздар реакция жүрүп кетет. Мына ушундай идиштерди колдонобуз. 3 минутада жетишели. Аралаштырабыз. Аралаштыргандан кийин ромашка эфир майы достор. Ромашка эфир майы аптекаларда сатылат. 1 чай кашык. 1 чай кашык. Кошуп койсоңуздар жакшы, жок болсо жок. Жыт бергичтерди кошсоңуздар болот эфир майына. Лаванда, лимон, өзүңүздөрдүн табигиңиздерге жараша, Мен кошуп коймун азыр. Майыңыздардын температурасы жакшы болгондо мына ушундай блинчиктин тестосундай суюк болот. Май ысык болгон учурда коюланып кетет, куйганга жетишпей каласыздар. Мына ушул жакшылап аралашты. Андан кийин калыптарыбызга куюп, мына ушинтип жайгаштырып коебуз достор. Бул 20 күн дегенде даяр болот. 20 күндөн кийин гана колдонобуз. Көлөкө жерде сакталат, күнгө койбойсуздар. Холодильникке салбайсыздар, комнатный температурада тура берет. Самындын бардыгы 20 күндө даяр болот эжелер. Канча көп турса, ошончо берекелүү болот самын.